Баарынан ким күчтүү? Кыштын күнүндө кыргоол жээктеги бадалдан кой коюп чыгып, каныга суу ичиш үчүн асты жактагы чоң сууга кирди. Ошондо узун куйругу музга чап жабышып, биротоло чыкпай калган экен. Ой, эй, көк муз, дүйнөдө сенден күчтүү эч нерсе жок бейм? Заматтын ортосунда куйругумду бекем кармапсың, деди кыргоол. Жок, кыргоол, деди көк муз. Менден жазгы жамгыр күчтүү. Ал жааганда мен бат эле ээрип кетем. Жамгыр болсо мынтип айтты. Мен кайдан күчтүү болоюн? Менден жер күчтүү. Канчалык шатырата жаасам да бүт койдон соруп алат, деди. Анда жер сүйлөдү. Менден токой күчтүү. Ал менин үстүмдү каптап, жалбырактуу бутактары туш-тушка жайылып, мендеги күчтү бүт тартып кетет. Жок, менде күч жок, деди токой. Баарынан өрт күчтүү. Ал каптаса менин соройгон гана сөңгөгүм калат. Муну угуп өрт сүйүндү. Менден шамал күчтүү. Андан аябай корком. Шамал каттуу соккондо чаңым асманга чыгып, кайда качарымды билбей калам. Рас эле, менде күч көп, деди шамал. Жыгачты түбү менен жулам. Үйдү кулатам. Отту чачам. Бирок ошондой болсо да жерге жаңы чыккан көк чөпкө эч алым жетпеди. Канчалык каарданып соксом да ал былк этип койбойт. Ошондуктан көк чөп күчтүү. Анда көк чөп айтты. Менде эч кандай күч жок. Калың куй каптаганда мен чымчылап жеп, экинчиден туягы менен тепсеп, таза айламды кетирет. Баарынан кой күчтүү. Анда кой байкуш мынтип маарады. Менде күч кайдан болсун? Көк карышкыр жолукса, куйругумду бир апчып сугунуп, кекиртегимди чарт жулуп, анан баса калып жей баштабайбы? Дүйнөдө карышкырдан өтөр күчтүү жок. Силер эч нерсени билбейт экенсиңер, деп уулуду көк карышкыр. Баарынан адам күчтүү. Ал кыргоолду да кармайт, музду да бузат. Жаанды болсо эч тоготпойт. Жерди тыткылап айдайт. Токойду түбүнөн кыркат. Өрттү өчүрөт. Шамалды болсо өз пайдасына жумшайт. Чөптү чаап алат. Койду союп жейт. Мендей карышкыр эмес, илбир жолборстун баарын жок кылат. Мына ошентип, дүйнөдө баардыгынан адам күчтүү деген чечимге келишиптир.